таң маанай көрсөтүүсү өз сапарын улантат. Жаңадан кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо кутмандаңыздар менен. Биз азыр майк курууга да кез келип калдык. Студиябызда кадырлуу конокторубуз бар. Тааныштырып өтсөңүз. Биздин коноктор жөн коноктор эмес. Булар эл аралык деңгээлдеги Нооруз кайрыктары деген чоң бир сынактын жеңүүчүлөрү келип отурат. Мураталы Көрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору агайыбыз бул жакта Тентемиш Мураталиев отурат. Саламатсызбы агай? Жана ошондой эле ушул эле окуу жайдын музыкалык окуу жайдын кыргыз эл аспаптары бөлүмүнүн башчысы биздин сүйүктүү агайыбыз Табылды Орунтаев. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Жана ошондой эле ушул эле окуу жайдын кыргыз эл аспаптар оркестринин жетекчиси, дирижер Мирлан Дыйканбаев. Жана ошондой эле таланттуу жигиттер бар. Таланттуу жигиттерибиз. Асыкбеков Кылымдар эл аралык кароо сынактардын жеңүүчүсү, Эсенбек уулу Түгөлбай бул дагы аябай таланттуу эл аралык кароо сынактардын жеңүүчүсү болуп келген. Мына ушундай сертификаттарды алып, кыргыз элин даңа салап келиштир дагы бир жолу. Түгөлбайдын биз сертификатын көрсөтүп коелу. Дагы бир айта кетчү нерсе, Ташкент шаарында өткөрүлгөн Нооруз кайрыктары аттуу мына жыл сайын өткөрүлчү музыкалык фестивалдын жеңүүчүлөрү. Анда агай, өзүңүз ушул конкурс тууралуу, сынак тууралуу айтып берсеңиз. Өзүңүз ошол жерде Калыстар тобунун башчысы да болуп, көптөгөн таланттуу балдарды көрүп келген турбайсызбы? Рахмат. Бул эми өзүнчө бир чоң, грандиозный мероприятие болду, иш-чара болду да. Анткени бул эң биринчи эл аралык конкурс өткөрүп аткандын бирден бир себеби бул эл аралык достукту чыңдоо. Албетте. Өсүп келаткан жаштарды тарбиялоо. Музыка аркылуу бири-биринин багы маданиятын, окуу кылган дилгирлерин, таланттуу жаштарды бири-бирине тааныштыруу. Анан дагы эле осы ар бир улуттун, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан болуп, Өзбекстан болуп, анан Бурятия менен Монголияда катышты, 6 мамлекет катышып, эми чоң жоопкерчилик болду мага. Анткени ошол жерде 48 ансамбль катышып, оркестр менен кошулганда катышып, анын ичинде 627 бала катышты да, аткаруучулар чоң чеберчиликтерин көрсөтүштү. Экинчиден чоң жоопкерчилик эмнеден? Анткени ушундай эл аралык конкурста ошо 6 мамлекет катышып атса, ошонун арасынан келип Кыргызстанды тандап, Кыргызстандын ичинен мени тандап, ушу Калыстар тобунун төрагасы шайлап койгон эң чоң жоопкерчилик биринчиден. Экинчиден биз барган жолубузду, барган өзүбүздүн милдетибизди актап эл алдында, журт алдында, анткени биздин министрликтин алдында дагы биздин министрибиздин чоң колдоосу менен, Султан Жумабуловдун колдоосу менен барып келдик. Анткени көп жардам бергендер болду. Тем не менее бул чоң жоопкерчилик, анан бир жагынан эң сыймыктанып айтчу нерсе болуп калды да. Эми аяктан Калыстар тобунда отурат экенсиң, эртеден кечке канча музыка, канча эмелердин баарын угасың. Бирок баягы эле сокун тилеген экөөбүз дегендей, биздин балдар жакшылап чыкса экен, биздин кыргыздын балдары жакшылап ойноп берсе экен, өз искусствосун көрсөтсө экен деп эле өзүнчө баягы үмүттү актады, эң негизи ишеничти актады, алдыңкы орундарга ээ болушту, Ошентип анан келип анан биздин балдар чыкканда деңгээли да бийик болду, аткаруу чеберчиликтери бийик болду, музыкалдын жагы бийик болду. Ошон үчүн биздин балдар ушунча эл ансамблдын арасынан экинчи орунга ээлегенине мен өзүм сыймыктанып куттуктайбыз алгач жигиттер, азаматсыздар, сыймыктанабыз албетте. Анан Табыл дагы айтсаңыз, эң негизгиси бул конкурс, сынак эл аспаптарын сынагы болуптур да. Биздин аспаптардан кайсыл аспаптар барды, кайсыл окуучуларды алып бардыңыз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми жанатан бери биздин директор агай айтып кеткендей, биздин бүт эл аспаптарда болгондо дагы алардын требованиясы келет да бизгечи, ушулар келсин, ушундай болсун деп. Ошол убакта 19 жаштан өтпөш керек. Жашы катышуучулардын. Анан баарын ошолордо ушунда бизге 7 гана исполнитель, аткаруучу барыш керек болду да. Ошону тандаш бизге да кыйын болду. Бизде балдарыбыз көп. Ушундай татынакай балдарыбыз көп. Мына дирижерубуз баш болуп, агайыбыз баш болуп, биз баарыбыз ушул жерде иштеген мугалимдер баары тең ошого аракет кылдык. Уят болбойлу. Ошончо мамлекет баратса, ошончо элдер баратса, ошончо балды ушул бүт эми бул международный болгондо бул биздин мурун маркабызды түшүрбөйлү дедик да, себеби мындан 2 жыл мурун Кылымдар барып гран-прини алып келген. Ошондо дагы ушундай конкурс, бирок анда бөлөкчө болчу. Жеке аткаруучулардан. Жылына ар башка болуп бөлөк болот. Анан ошондон ошол марканы түшүрбөйлү деп ошого аракет кылдык.
эми ошону Кудай тилегибизге жеттик окшойт, аткарылды. Ошончо мамлекеттен, ошонун баарынан биздин сыймыктанганыбыз, ошол жерде биздин Тентүш Паратажиев ошончо элдин ичинен председатель, ошол жерге эменин жюринин чоңу кылгандагы бул бизге сыймык. Биздин ушул эмгегибизди билгени, биз ушул элден калбасыбызды, элдей болуп ошолорду ишенимине татыганыбызга өзүбүз сыймыктанып атабыз. Мынакей азыр рахмат, чоң рахмат. Оркестрдин президенти болуп турат бул жердечи. Бардыгын үстүнөн башкара турган монтипчи. Мирлан мырза. Мирлан мырза, айтсаңыз, канча күн даярдандыңыздар ушул фестивалга? Ушул конкурска? Бир айдай даярдандык окшойбуз. Тияктан атайын неме обязательный программа келди. Өзбек музыкасын ойнош керек. Бизге ошол чарманы ойнош татаал болду, кичине татаалыраак болду. Эми баягы Бирок профессионалдарга ал нерсе мүмкүн албетте. Эми баягы өзбектердин кайрыктары, алар өздөрүнүн канына сиңип калган. Биздики кыргызча. Ошону өзбектердин колоритинде кылып аткарыш бизге кичине немерек болду. Эми ар бир мамлекеттин музыкалары, аспаптары өзүнчө бир уникалдуу эмеспи? Алардыкын дагы биздин музыкаларды да аткарышты алар. Ал конкурстун жобосунда жазылбайт. Ошо келген кыргыздардыкын силер ойно. Жок, обязательно программа болот. Анан үчүнчү чыгарманы ошо өзүн алып келген кыргыз музыкасын, буряттар бурятский музыкасын, монголдор монгол, тажиктердин өзбектердин, казактардын ойноп келет. Ар бир 3 чыгарманы ойношот, ошонун бирөөнү обязательно өзүнүн мамлекетинен да. Биздин балдар бар жана ансамблдын коштоосу менен, кылымдар менен тиги Ерлан барып туруп Маспотойду ойноду. Маспотойду эми баары билишет, билип да калышты. Маспотойду дүйнөнү дүңгүрөттүк, жанагы миң комуз чыгып алып. Анан Маспотойду билишет, Маспотой ойногондо эле бүттү. Зал көтөрүлүп эле уралып, кол чаап, аябай жакшы маанайда тосуп алышты. Кылымдар түгөлбай айтып берсеңер, кандай болду? Сынак баягы сезимдер менен бөлүшүп өтсөңөр өзүңөр, Биз чынында барганда толкундандык. Биринчи жолу чет жакка чыгып аткандар болду арабыздан. Анан дагы ал жакка барганыбыз бизге да өзүбүзгө да чоң жакшы болду, стимул болду. Алар менен тажрыйба алмаштык, алардын ойногондорун көрдүк. Биз ошо атайын ал жакка агайлар айтып кеткендей обязательный чыгарма беришкен алардын жобосу боюнча. Аларды ойногонун көрдүк, өзүбүзгө салыштырдык. Кыскача айтканда тажрыйба алмаштык. Жакшы. Кайсыл элдин аспабы жакты сизге? Комуздан башка. Албетте комузду сүйөбүз, комузду колуңуздан түшүрбөйбүз, бирок кайсыл улуттун аспаптары өзгөчө экен? Сиздин эсиңизде калды кайрыктары? Эми ар бир рахмат, ушу ар бир элдин аспаптарын көрүп ошол өзгөчөлүктөрү бар, ар бир өлкөнүн аспаптарынын. Ар бир ошол албетте ар бир мамлекетте элдердин өзүнүн инструменттери болот, бирок кантсе дагы өзүнүн комузун эме Бу жерде бир айтып кетчү нерсе азырет. Бул Орто Азиядагы элдердин арасында баары эле эки кылдуу. Казактын домбурасы эле, өзбектин дутары ушул сыяктуу аспап болгондон шикой деп коебуз. Баары эки кылдуу. Бирок жалгыз гана кыргыздык 3 кылдуу да. Ошон үчүн бак музыкалык тил менен айткан трёголосный фактура деп коебуз. Бурдан бас менен биз керемет добушта комуздук. Комуз чыкканда тиги дутарлар өчө эле калат дегендей. Бирок алардын өзүнүн жүрөгүнө жакын, өзүнүн дилине жакын, өзүнүн бакы канына сиңген музыкасына жакын. Бирок биздин комуз бийик турат деп ойлойм да. Аттоосу как музыкант катары айтып берейин, эми ар кимдин өзүнүн сүйгөн эспа болот ар бир элдин. Бирок комуздун гармониясы, комуздун 18 буроосу бар, андай жок бирде мамлекетте, бирде элде жок. Анан бакы бото, шыңгырама, камбаркан, кербес деп жанрга бөлүнүп ойноп, моюн күү, бел күү, аяк күү деп ойнош. Аны ар ким ойной бербейт. Казактарда жок андай. Өзбектерде тем более, түркмендерде тем более жок. Азербайжандар тем более. Ошон үчүн биздин кыргыз комузу чыгып саңыратып бак гармониясы менен, өзүнүн строю менен, ушундай күйлөнүшү менен чыгып туруп, күүнү
деңгээлине жеткире ойногондо баары туруп алып кол чапкан ошо бекер эмес да. Уникалдуу аспап. Уникалдуу аспап да. Комузду ушунча айтып калдык эми, келиңиз. Бир Кылымдардан кылымдардын бир күүсү аналары. Вакыттын тардыгына байланыштуу тарыхын айтып элечет берейин. Карамолдо Орозов атабыз ошо ибарат теңдүүсүн аткарып берейин. Кеп. Ey bale. Ay bale. Şirkin. Barakelli. Barakelli. Ay. Ушундай сыймыктуу окушуңуз бар экен, Сентимеш агай. Табылдагы. Илимий конференцияда катышып кылдымдар экөөбүз. Мен доклад окудум. Ушу комуздун спецификасы жөнүндө, аткаруу чеберчилик кантип арттыруу жөнүндө. Анан өзү кылымдар чыгып ойноп берди ошол жерден. Кам баркан эмне экенин, кандай күйлөнүп, кербес кандай экен, ботой, шыңгырама баарын көрсөттүк да. Ар бир күнүн өзүнчө бир ичиндеги күйлөнүшү, буроосу бар өзүнүн. Ошонун баарын көрсөттүк. Эми көбүрөөк түшүнбөйт. Бирок түшүндүрүп айтып келдик комуз эмне экенин. Вообще комуз деген эмне деген, мен айттым, комуз деген өзүнчө музыкалык аспап деп түшүндүрөт балким. Кобуз, хумус, хамус деп айтып жүрбөй башка элдерде деп. Ошондой кылып айттык. Дагы айта кетчү нерсе баса белгилеге жетүүчү нерсе азырет мунун деңгээлин айтайын дедим эл аралык конкурстун. Бу өзү Ислам Каримовдун аялы Татьяна Акбардын өзү келип, ошо күйөөсүнүн китебин подарить этиш, ошол жерде иштеген мугалимдерге кызмат кылган, ошо кызмат өтөгөндөргө. Ушуну анан бүт посольство келди. Мына деңгээл эл аралык конкурстун деңгээли. Анан чыгып мен сүйлөдүм. Башкалар көптө сөз беришкен жок, мен өзбекче айттым, эми чоң рахмат ушу бизди чакырганыңарга. Мен аябай курсантпыз, ушу Кыргызстандан келип силерге ушу күнөстүү Кыргызстандын Ак Калпак элине салам айтам дедим. Анан башка тиги
министр культуры. Биздин дагы министрибиздин жаны тынбайт, ушундай көп нерсени жасап атат. А кишинин да жаны тынбайт экен. Бактыйор Сайфуллаев деген өзү министр, маданият министри да анан консерваторный ректор экен. Эки должностьта да. Ошол да убакыт таап алып келип биз үчүн балет этип атты. То есть ушул научный конференция өттү, жанагы награждение булардын баары болду. Бизге телевизор экинчи орунга деп телевизор подарить этишти. Аны алып келдик. Анан мен айткан турган нерсем маданиятка аябай көңүл бурушат экен. Мына ошону айтып кетет. Жылда өткөрүшөт жанагы конкурстарды. Жылда ошондо баарын чогултуп элдин достугун чыңдоого. Азыр мамилебиз аябай жакшы болуп калбады. Тем более өзбектер менен чек аралаштырып. Эң сонун мына Табылды агай, бизде Кудайга шүгүр деп айтууга болот. Комузубуз чертилип атат. Башка эл аспаптары ойнолуп атат, негизи эле ошол элдик аспаптарга жаштардын кызыгуусу тууралуу айтып берсеңиз өзүңүз, окуучуларыңыз тууралуу, сыймыктуу окуучуларыңыз тууралуу. Азыр бизде мурун кичине спад болгон, мындай эмерек болгондо, 90-чу жылдардан кийин. Азыр андайыбыз жок. Азыр жаштар жакшы кызыгышат. Дайыма конкурс менен алабыз. Балдардын кызыгуусу мурункудай эмес. Азыр баары түшүнүп калышты. Таланттуулар көп. Азыр бизде мурун ушундай эле комуз, кылгыяктарды окусак, азыр чор, чопочор, сыбызгы, анан элдигир деп коет. Ошолордун баарын азыр биз ошолордун баарын окутуп атабыз. Анан бул сынакка балдар тандап алдык деп атпайсыздарбы? Кандай кылып тандап алдыңыздар эми? Ушул эл аралык деңгээлдеги аябай деңгээлүү өйдө сынакка кантип тандап алдыңыздар балдарды? Эми бизде оркестр бар. Оркестрда ойноп жүргөн балдарды билем мындай. Ким кандай ойнойт. Ошого жараша эле тандап алдык. Айтор мыктылардын мыктысы. Өзүңүз эми дирижер болуп жүргөндөн кийин ким кандай ойнойт баарын билесиз. Үчүнчүдөн кайсы аспапты ойнойт. Кайсы аспаптар болсо, мисалы 2 комуз, 2 кыяк, бас кыяк, ударный деп анан сыбызгы солирующий инструмент. Ошонун баарынан чогултуп анан 7 киши бирөө кыдыр деп 7 киши алып бардык да. Жакшы. Биз телекөрүүчүлөргө да кайрылып айта кетчү нерсе, эгерде биздин конокторубузга сурооңуздар болсо, түз байланыш бар бизде, чалып өзүңүздөрдүн куттуктоо сөзүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Каалуу тилектер болсо да чалсаңыздар болот. 56 56 72 сандары түз эфирде иштеп жаткан кези. Ал эми мына азыр ошол Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жай ушундай бир таланттардын уясы деп айтууга болот да, агай. Ушундай бир таланттуу окуучуларды чыгарып атасыздар да. Анан негизи эле окуу жай тууралуу, азыркы иштеп жаткан абалы тууралуу, окуучулар тууралуу өзүңүз айтып берсеңиз, кандай иште жүргүзүлүп атат, кандай жаңылыктар бар? Бул окуу жай кыргыз элине учу кырына кеткен, атагы даңкы элдин учу кырына жеткен бул улуу таланттардын устаканасы деп айтсам эч жаңылышпайм. Бар бир нерседен башталат, дарыяда булактан башталат дегенде ушу музыкалык өнөр, драматургия, кино, жана художниктердин баары ошол жерден Күреңке училищесинен башталган, анан бөлүнө баштаганбыз. 39 жыл уюшулгандан бери келатат, мына канча жыл болду. Мына 70 баланча жылдан бери 5000ге жакын адистерди даярдап чыктык. Ошонун ичинен багы кыргыздын элдик музыкасы эмес, профессионалдык музыкасы эмес, бардык музыка искусствосунун пайдалануулун түзгөн, ошону көтөргөн, өнүктүргөн, өстүргөн ушул окуу жай десек эч жаңылышпайбыз. 67-жылга чейин эчтекебиз жок эле, то есть бул окуу жайдан башка 67-жылы искусство институту ачылды. Мына 93-жылы эме ачылды, консерваториясы ачтык, баягы на базе двух факультетов деп искусство институтунун 2 факультети бөлүнүп консерватория болду, университет болду, бөлүнүп 1 факультети кетти. Азыр Кудайга шүгүр өнүгүү, өсүү жолундабыз. Таланттуу жаштарыбыз аябай көп. Анткени өнөрпөздөр көп болгон адам, өнөрпөздөр көп болгон элдин келечеги кең болот. Ошон үчүн кыргызда бекерин айтпайт. Өсөр элдин өнөрпөзү көп болот, өспөс элдин бекерпосу көп болот деп. Ошон үчүн бекерпосторубуз аз болсун, өнөрпөзторубуз көп болсун, өнүгүп өссүн, балдардын таланттарын тарбайлай берели. Бизде иштеп аткан мугалимдер болсо чоң тажрыйбалары бар, илгертен иштеп келаткан. Өзүбүз ошо өскөн жерибиз, өзүбүз окуган жерибиз. Мен да 4 жыл аякта окугам, Табылды болуп чогуу окуганбыз. Андан кийин өзүм Ташкентте консерватория 5 жыл окудум.
андан кийин аспирантурада окудум дегендей. То есть кайрылып эле келип өзүбүздүн элибизге кызмат кылып өзүбүздүн балдарды тарбиялап атабыз. Өзүңүздөрдүн болгон тажрыйбаңыздарды ушундай болгон жаш муунга, келечек муунга, таланттуу балдарга өткөрүп берип эмгектенип келе жатасыздар. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жаңылыгыңыздар менен да бөлүштүңүздөр. Жалпы журт менен ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору Тентимиш Мураталиев агайыбыз бизде конокто жана ошондой эле ушул эле окуу жайдын кыргыз эл аспаптары бөлүмүнүн башчысы Табылды Орунтаев агайыбыз, ушул эле окуу жайдын кыргыз эл аспаптарынын оркестринин жетекчиси, дирижер Мирлан Дыйканбаев жана ошондой эле студенттер, окуучулар Асыкбаев Кылымдар, Эсенбек уулу Түгөлбай болду бизде конокто. Чоң рахмат, бар болуңуз. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун, элибизде тынччылык болсун, бай бололу, бир бололу. Өркүңүздөр өссүн. Кыргызстандын маданиятын дагы да болсо илгерилетип, жогорулата беришиңиздерге тилектешебиз. Рахмат. Таң маанай программасы өз сапарынын алдын көздөй улантат. Биз алдыңкы мүнөттөрдө темабыз тууралуу да кеп кылабыз. Алыстабаңыздар.